Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Жакында Асылбек Жээнбеков камалат. Мындай кеп сөздөр желдей тарай баштады. Өзгөчө агасы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөн чыгып кетери менен күч алып күүгө келген. Келме кезек, төрмө тезек. Кезек Асылбек Жээнбековго келдиби? Муну күчөтүп жаткан күчтөр бир муштумга топтолгондой. Атүгүл аны көрсөтүп көрсөтмө бергендер да бар. Ачыгын айтсак, 10 жылдан бери мурунку Ош УВДсынын башчысы Абдылда Капаров ага энелердин күнөөсүн коюп сотко берип келет. Ошондой эле Атамбаевдин тарапташтары да Жээнбековдорду жөн койбой турганын билдирип келишеди. Асылбек Жээнбековго карата ичара жакын адамдары да сатушуда деген кеп учут тарап жатканы жакын арада белгилүү болору кулак кагыш болууда. Ушундай жагдайларды эске алып, агасы Сооронбай Жээнбеков жөн эле турган жеринен чыгып кетпестир. Жээнбековдорго чабуул башталды өңдөнөт. Маданиятты билген маданият министри келди. Бала кезинен маданиятка сүңгүп кирген Кайрат Иманалиев маданият, маалымат жана жаштарды колдоо министри болду. Чыгармачылыктын изденүүсүндө жүрүп ийгиликке жетишкен Кайрат Иманалиев аталган тармактын баардык баскычтарын басып жүрүп отурган. Жүрүшү сапарлуу болуп, эстебес, Тууганбай, Ашыралы аталарынын ак батасын алган. Бата байсалдуу болду. Эми кеп иштешинде, ишти көрсөткөнүнө калды. Алган тажрыйбасын кандай ишке ашырат, ал ашуу жолдордо болот. Калктын кебинде Кайраттын мүнөзүндө көз өткөн залкарларды эскерип турганды жакшы көрөрүн айтып келишет. Анын көңүлүндө дайыма маданият кызматкерлеринин көңүлүн бат табат жана маданияттын изилдөөчү, иликтөөчү кызматкери. Атам ач көздүгүнөн апамды өлтүрүп алган. Мен кичинекей кезимде мындан 7 жыл мурун жашы 40-ка чыга элек апам боор оорусунан ичи шишип кетип каза болгон. Азыр чоңойгонсуп жетилип калган кезимде көзүмө жаш алып ойлосом, апамды атам ач көз, дүйнөкор, диндин фанаттыгынан эле өлтүрүп салыптыр. Бир күнү атам бир жака жип машинесин айдап көп чыгып кеткендиктен апам комнатасында жалгыз болгондуктан жанына жатып калдым. Апамдын уйкусу келбей, ары бери оонап жаткандыктан мен дагы бир нерсени сезгендей көпкө чейин уктай албай жаттым. Бир окумда жаман түшүмдүн айынан чочуп ойгонуп кеттим. Онтологон үн кулагыма келип, бакыргандай болуп кетти. Байкасам, апам байкуш Кудайга жалынып ыйлап жатыптыр. Күндүсү тынчсың, түнкүсүн жанымды аласың. Күндүсү оорутпайсың, бирок шайымды алып бастырбайсың деп онтолоп жатты. Мен апамды чочутпайын деп бери карап көзүмдөн жашым токтобой жатты. Оору менен алышкан апам шорулдатып тарткан мурдума деле көңүл бөлгөн жок. Ал түн болду. Болгон окуяны китеп жазгандай болбой, тоо кетерин айтсам, атам Баргынбектин Бишкек шаарынын борборунда 2 кабаттуу бир үйү. Илитедилген үйлөрдөн экөө бар. Мына ушул үйүнүн бирөөсүн сатканга ыраа көрбөй, апамдын боорунан жазалатылган операциясына акча төлөбөй өлтүрүп алган. Азыр эч кимге айтпасам да, бугумду силердин редакциядан чыгаргым келди деп жазган бул арманды кыздын көз жашын чыгарганга туура келди. Дагы жазып берем дегенине караганда кыздын айтар сөзү көп окшойт. Биз бул кызга дагы кайрылабыз. Mizan çekinde iş alpaşı talap kılabız. Sebebi Hazreti Muftiydi kamaşı bardığı mizamsız bolğan. Gıken bunun alacak barıp giydik işkeni akız da çok olsun. Prezidentin buhalteriyası alacaktı özü tekşer oldu. Prezidentin buhalteriyasından atfet gelilekten burada bu Muftiydin mestazına kızıkkan adamlar tez aranın içinden satırlıklar, Gükemli'nin satırlıkları tez aranın içinden bir ekmeğinin içinde baza kalıp Mufti istihar gelip kamaklaydı. Bu nizamsız. Ekinçiden bütün de Esenköy өлkөлөрүнө уят болду. Мына казылар айтып атат, бардык кошуна мамлекеттердин муфтийлери чалып, Россия, бул жагы Саудия, бул жагы Катар, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан муфтийлери бардыгы чалышып, ой бул кандай мамлекет болдуңар? Бул муфтийди камайт деген бул тарыхта болбогон, бул 1000 жылдык тарыхта жок, бул ислам келгенден бери муфтийди камайт деген бул тарыхта болбоптур. Бул кандай бир өзгөрүш кылып өдүңөр деп bizdin kazılarga çalıp attılar.
Бул деген биздин ислам динин кор кылдык. Ислам динин бул жерде биздин мамлекетте уят кылдык. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.